губернатор менен жолуктук. ГГИП мыйзамы боюнча помещение жок жерлерге берем деди. Убактылуу колдонуп аткан помещениялар бизге өтөт деди. Биз аны менен макулдаштык, акимдерге задание берем деди. То есть губернатор аябай жакшы колдоду. Алардын да ишин жеңилдете тургандыгы боюнча да маселе талкууланды. Азыр укукка байланышкан жери боюнча биз тасыккан адистерди алып келебиз дедик. Андан сырткары башкармалыктын кызматкерлери менен да полный жолуктум. Алардын көйгөйлөрүн угуп, министрлик жетекчиликтин жасалып аткан реформалар жөнүндө өзгөрүү толуктоору боюнча айтып, калк менен кызмат көрсөтүүдө өтө компетенттүүлүктү сактоону, этиканы сактоону боюнча да баса белгиленип айтылдык. Өзгөртүү толуктоолор боюнча дагы айтылды маалыматтардан. Аларга тийиштүү тапшырмалар берилди, министрликтин тапшырмаларын жеткизилдик. Жумушту күтүүсү боюнча дагы маселелер айтылды. Негизинен бул жасап аткан иштерибиз боюнча, алдыдагы реформалар боюнча дагы даярдык көрүүсү боюнча даярлануусу, биз жүргүзүп аткан реформалар менен дагы маалымат алып, тааныш болуп, даяр болуп туруу боюнча да катуу тапшырмалар коюлду. Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультет студенттери менен жолуктук. Эми жаңы бүтүп аткан жаш жеткинчек муундарга мына эртең майларда бүтсө диплом алып аткан юристтерге дагы Юстиция министрлигинин ишмердүүлүгү жөнүндө, Юстиция министрлиги аткарып аткан иштери боюнча аларга дагы айтылып, ошол эле учурда аларга дагы мотивациялар берилди. Адвокат болуу мүмкүнчүлүгү бар экенин, нотариус болуу мүмкүнчүлүгү бар экенин, биздин катардагы кызматкерлерге болуп кирип иштөөгө мүмкүнчүлүк бар экенин, биздин сайт менен министрликтин иши менен тааныштыруу боюнча айтылды. Студенттер аябай жакшы кабыл алышты. Жакшы окуу боюнча мыйзамдардын азыр түшүнүп алуусу буларга оңой болуусу боюнча дагы сөзгө токтолуп өттүм. Андан сырткары дипломду алгандан кийин калтырып коюп жумуш жок дебей, адвокат болуп иштөө боюнча дагы, нотариус болуп иштөө боюнча да эч кандай чектөө жок болушу боюнча кеңештерди берилдик. Буюрса булар да жакшы кабыл алды. Бул иш чара дагы күтүүсүз уюштурулуп калды, бирок жакшы иш чара болду, сунуштар болгондуктан.